Koytur ошого сөйөнүп алып намаз окуйт dedi. Kızınız Zaynep taң atқыча намазда dedi. Машалла dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ол жипти чечип алып ыргыт кыла dedi. Силердин бирөөңөр намаз окуй турган болсо, ойгок, сергек абалында жаратканга берилип намаз окусун dedi. Уйкусурап, өлүм санкы болуп, эптен ондайча намаздын кереги жок деп пайгамбарыбыз мына ошол өзүнүн кызын тыйган. Демек, урматтуулар, жаратканга жалбарып, могу берилип дуа кылып атабыз. Мына ихлас менен берилүү менен туралы анча-мынча уйкусурагандар болсо, мына өзү таравих намазынын негизги мааниси бул тарвих деп араб тилинде эс алууну айта турган болсо, таравих бул эс алуулар көптүктүрү. Ушул ортодо дамалып эс алып берилип ойго абалыбызда, сергек абалыбызда жаратканга бир берилген абалда ибадат кыла турган өзгөчө намаз. Сиздер менен биз бүгүн кереметтүү Курандын азыр Кудайым буйрса, мындан кийинки 4 рекетте Араф сүрөсү жыйынтыкталат. Бул кереметтүү Курандагы 7-сүрө катар жагынан. Араф бейиш менен тозоктун ортосундагы бийик тосмо деген, бейиш менен тозоктун ортосундагы граница деген бир маанини билдирет. Араф сөзү. Биз азыр окуп аткан, мана карекке окуп аткан сүрө бул Араф сүрөсү буйрса азыр жыйынтыктайт. Бул сүрөдагы мына ошол пайгамбарлар тарыхын жана акырет эскертүүлөрү жөнүндө бизге эскертет. Адам ата менен шайтандын окуясы, адам атанын ошол шайтанга азгырылганы, жер бетине түшүшү, андан тышкары мына ошол шайтандын текебердиги, керек болсо Кудай Таалага тоң моюндук кылгандыгы жөнүндө мына ошол негизинен бул сүрө текебердиктин чоң күнөө экендигин баяндайт. Жана ошондой эле мурдакы пайгамбарлардын өмүр баяны жөнүндө дагы сөз кылып, Нух, Худ, Салих, Лут, Шуайб, Муса пайгамбарлардын өз коому менен, өз коомудагы жакшы жаман адамдар менен болгон мына ошол диалогторду кенен кесир баяндайт. Өзгөчө Муса пайгамбар менен Фираундун окуяларына кеңири токтолот бул сүрөдагы. Ошол эле учурда мына ошол зулумдук жөнүндө сөз кылып, акыры залымдыктын түбү жеңилиш уткузуш экендигини баяндап, мына ошол Фираун канчалык зулумдук кылбасын, бирок акыр этегинде жыйынтыгында эмне болот? Мына ошол жеңилет, кор болот. Демек, мына ошол Аллах Таала дайым байкуштар менен, мазлумдар менен бирге, ошондуктан жанакы бирөөлөргө зулум кылгандан абайлашыбыз керек. Зулумдуктун этеги кордук, зулумдуктун, зордуктун этеги кордук экендигини мына ошол эмне бул сүрө кенен баяндайт. Өзгөчө мына ошол арабтарда ликулли фир'аунин Муса деп коет. Ар бир Фираунга өзүнүн Мусасы чыгат дейт. Фираун бул мен Кудаймын деп чыкты, Муса пайгамбар чыгып Кудайга чакырып, даават кылып, Фираунду жолдон кайтарганга аракет кылды, бирок кайтпады. Баары бир кайтпаса дагы Муса пайгамбар түбүгө жетти. Демек, бүгүн да канча-мынча бирөөлөргө зулум кылып аткандар, абайлаш керек. Мына арабтарда ушундай сөз бар. Ар бир залым Фираундун өзүнүн доорунда, ордуна коюп кое турган Мусасы чыгат дейт. Муну биздин тарых кайра ордуна коюп келатат. Урматтуулар, бирөөлөргө зулум кылгандан абайлашыбыз керек. Араф сүрөсү бул мына ошол эмне жана айтканымдай бейиш менен тозоктун ортосундагы тосмолор деген бир маанини бизге алып келет. Акырет эскертүүлөрү жөнүндө чындыгында жаратканга баш ийгендер кутулат, ал эми каршылык кылгандар азапка кабылат дейт. Араф сүрөсүнүн негизги анча-мынча биз токтоло турган аяттары: "Ва кала раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунана минал хасирин". Бул мына ошол адам атабыз бейиште жанакы жебе деген дарактан мөмөдөн жеп коюп, жерге түшүрүлгөндөн кийин 40 жылдан кийин тообосу кабыл болот. Адам атабыз мына ошондо Аллах Таалага жалбарып: "О Раббим, мен өзүмө зулум кылып койдум. Эгер сен ырайым кылбасаң, эгер сен кечирбесең, мен өмүр бою бактысыздардан болуп калдым" дейт. Анан Аллах Таала мына ошол эмне адам атабыздын тообосун 40 жылдан кийин кабыл кылат. Өзгөчө бул Адам алейхиссалам мына ошол мен дейт. Бул Адам алейхиссалам, бул өзүңүздөр билесиздер, жер бетиндеги биринчи адам, биринчи пайгамбар. Бирок мен адам ата болгондугума, жер бетинде биринчи пайгамбар болгонго караганда Мухаммад пайгамбардын үммөтү болуп калсам жакшыраак эле дейт. Анткени Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө берилген кээ бир жакшылыктар мага берилген эмес дейт. Ал эмне десе, Адам алейхиссалам айтат, мына ошол акыркы үммөттүн кээ бир өзгөчөлүгүн айтат. Мен күнөө кылганда бейиште болчумун дейт. Бирок Аллах Таала күнөөмдүн себебинен бейиштен чыгарып койду дейт. Мухаммадтын үммөтү бейиштин сыртында күнөө кылып, тооба кылып бейиштин ичине кирет дейт.
Мен күнөө кылганда бейиштин ичинде болчун болбосом дейт. Мен күнөө кылганда Аллах Таала тобомду 40 жылдан кийин кабыл кылды дейт. Мухаммадтын үммөтү тобуп күнөө кылып, ошо күнөө кылган жеринде эле кечирим сураса, Кудай Таала күнөөсүн кечирет дейт. Мен күнөө кылганда мени менен аялымдын ортосун Аллах Таала 40 жыл бөлүп салды дейт. 40 жыл мына ошол аял экөө эки жакта боздоп, тоба кылып ыйлап жүргөн 40 жылдан кийин мына баардыгыңыздар ажылыкка умрага барганда көрүп атасыздар, Жабалур Рахма деп Арафатта ошол жерде жолугуп, ошол жерде Кудай тобасын кабыл кылган. Мен күнөө кылганда Аллах Таала аялым экөөбүздү 40 жыл бөлүп салды. Бирок Мухаммадтын үммөтү күнөө кылып коюп, күндүз кечке каалагандай күнөөнү кылып, кечинде барып аялын кучактап жата берет дейт. Мен күнөө кылганда Аллах Таала 40 жылдан кийин белгиленген бир жерде Арафатта гана тобомду кабыл кылды дейт. Мухаммадтын үммөтү ошол күнөө кылган жеринде кечирим сурай турган болсо, замат Аллах Таала тобосун кабыл кылат деп, мына ушундай акыркы үммөттүн урматтуу мусулман туугандар өзгөчөлүгүн баяндайт. Адам алейхиссалам экөөсү аял экөө эмне деп жалбарды жаратканга, "Кала Раббана заламна анфусана", "О Раббим, биз өзүбүздүн нафсибизге зулумдук кылдык, ва иллам тагфир", сен бизди кечирбесең, "Ва тархамна", ырайым кылбасаң, "Ланакунана минал хасирин", биз бактысыздардан, банкротко учурагандардан, өзүңнүн азабыңа туш болгондордон болобуз дейт. Башка бир аятта, мына 31-чи аятында, "Я бани Адам, хузу зинатакум инда кулли масжид", о адам балдары. Ушул Араф сүрөсүнүн 31-чи аятында, "О адам балдары, хузу зинатакум инда кулли масжид", дайым мечитке барганыңарда жакшынакай кийимиңерди кийгиле дейт. Дайым мечитке барганда таза кийимиңерди кийгиле дейт. Эми биз го эми шаардабыз, башкабыз, айылда өзгөчө кээде аксакалдар жанакы мал караган, жана кашек кылган, сарай тазалаган, мастиси менен башкасы менен келип алып, мечитке кирсең койканага киргендей жай намаздар жыттап кеткен. Кереметтүү Кур'ан мына ушул Араф сүрөсүндө, "О адам баласы, хузу зинатакум инда кулли масжид", дайым мечитке барганда жакшына кийингин дейт. Биздикилер тойго кийинет, закиска кийинет, вечирге кийинет, дискотекага кийинет, туулган күнгө кийинет. Кереметтүү Кур'ан намазга кийин, мечитке кийин дейт, урматтуулар. Аяттын уландысы, "Вакулу вашрабу ва ла тусрифу", жегиле ичкиле ысырап кылбагыла, "Иннаху ла юхиббул мусрифин", Аллах Таала ысырапкорлорду жек көрбөйт деп, ысырап тууралуу дагы мына ушул Араф сүрөсүнүн 31-чи аятында сөз кылат. Ал эми "Иннал мубазирина кану ихвани шаятин", бул башка аятта келет. Ысырапкорлор бул шайтандын бир туугандары деп. Урматтуу мусулман бир туугандар, ысыраптан башкадан абайлашыбыз керек. Исраф дегенде бүгүн төлкө жанакындай дасторкондун үстүндөгү тамак ашты гана элестетпестен, ысраф бүгүн бирөөлөр өмүрүн ысраф кылып атат, ден соолугун ысраф кылып атат, убактысын ысраф кылып атат. Муну кармап алып, түн күн ушуну чукуп жатып уктап калып, Кудай берген убакыт, өмүр, ден соолук бардыгын ысраф менен өткөрүп атат. Кудай Таалам эмне берген ден соолукту, убакытты, өмүрдү мына ошол бала чака үй бүлө менен пайдалуу өткөргөндү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Сүйлөбөй тургула. Сүйлөбөй тургула. "Инна раббакумуллаху лази халака самавати вал ард фи ситтати айям", чындыгында силердин жаратканыңар Аллах Таала асман жерди 6 күндө жаратты деп. Бул дагы мына ушул аятта келе турган болсо, ал эми 56-чы аятында "Ва ла туфсиду фил арди ба'да ислахиха", жерди Аллах Таала оңдогондон кийин жерде бузукулуктарды жаратпагыла. "Вад'у хауфан ва тама, инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин", жерде бузукулук кылбастан Аллахка коркуу жана үмүт менен дуа кылгыла. Чындыгында Аллах Тааланын рахматы жакшылык кылуучуларга жакын дейт. Дайым жакшылыктын ачкычы, жакшылыкка себепчи бололу, анткени анча-мынча адамдардын туруш турпаты палакат, касапат, мына ошол барган жеринде бир палакатка, башкага, досун, кошунасын, дагы бир тууганын бир шерик кылып, башка кылып бир башы гоогадан чыкпаган, ызычуудан чыкпаган анча-мынча инсандар бар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин", Алланын рахматы, мээрими, ырайымы, жакшылыгы жакшылык кылуучулар менен дейт. Дайым иншалла биз жакшылык кылуучулардын катарын толуктайлы. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, акырында бул аяттан дагы биз айта турганыбыз 44-чү аят, "Ва нада асхабал жаннати ва асхабин нар ан кад важадна ма ваадана раббуна хаккан, фахал важадтум ма ваада раббукум хакка". Бейиш ээлери, бул жана бейиш менен тозокту тостогу дуал деген сүрө деп атпадыкпы? Аталышы. Бейиш ээлери тозоклорго карап айтат экен. Бизге Кудай Таала уада кылган бейиштеги жакшылыктар, сыйлыктар бар экен, жеттик. Биз зор жашап атабыз. Силер жакта кандай? Бая Кудай уада кылган азаптар дагы бар бекен? Кыйналып атасыңарбы, отко күйүп атасыңарбы десе, мына ошол эмне?
тозоктогулар дагы айтат экен, ооба бизге убада кылган азаптары дагы чын экен, биз дагы мына ошол эмне азаптарды тартып атабыз. Қалу наам, алар ооба биз дагы азапка жеттик, биз азапталып атабыз. Фааззана муаззинун бейнахум ан алланаталлахи аля залимин. Ошондо экөө сүйлөшүп аткан учурда ортодон бир кыйкырык, жаңырык үн чыгат дейт. Аллах Тааланын каргышы, азабы залымдарга, өзгөлөргө, зыян бергендерге, өзгөчө жаратканды тааныбастан кутургандарга деген кыйкырык чыгат. Албетте тозоктогу азаптагы чындык, булар ошону тартып атышат, булар ушуга татыктуу болчу, ушуга они заслужили деп, мына ошол ортодон кыйкырык чыгат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала ошол күндөрдө бардыгыбызды бүгүн мына биздин Усман бин Аффан резиденция мечитинде кандай чогуу турган болсок, үмүт кылам Рамазан кечелеринде Кудай дуа кабыл кыла турган кечелерде эртең кыяматта мына ошол кыйкырганда бейиштиктер тараптан тозок карап кыйкыралы, ошол учурда тозоктон биздин бир дагы тааныш чыкпасын. Биздин куда сөөк, ака ука, тууган уруктун бардыгы биз менен бейиште болсун. Жараткан Аллах Таала өзү мээримдүү, ырайымдуу. Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Аллахнын рахматы жакшылык кылуучуларга жакын дейт. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызды жакшылык кылуучулардан кылсын. Амин. Аллаху акбар.